Şoň aýaly bar. Şoň aýaly gaýra jatdy? Şoň aýaly aldyra jerde jatdy. 2006 жылы жерде жатты. Айтырбай келген тилсиз жоо бир үй бүлөдөн 6 адамдын өмүрүн алды. Өрт кырсыгы Ош шаарынын Орузбеков көчөсүндөгү номер 26 дарегинде жайгашкан турак үйдөн чыккан. Окуя түнгү саат 3:30 чамасында катталган. Кошуналары өрт алуулунун чатырына чыкканда гана көрүшкөн. Ал эми өрт өчүрүүчүлөр келген учурда жарандардын жансыз денелери күйүк абалда табылган. Beriyada hammadan keldi, hokimlar rahmat, boshqa demaymiz endi chata bo'ldi, qizim 5 ta bola, bitta. Shu Beyujniyda yashayman. Qizim bu yerda yashaydi. Katta qizim edi. Shu hamma yo'q yaxshi edi, hech bir anaqa yo'q edi. Endi falokat bo'lib, shuna bo'ldi. Nima deyman endi? 2025-жылдын 22-октябрь күнү эртең мененки саат 5:54-52-де бизге маалымат түштү. 5:54 мүнөт өткөндө биздин биринчи бөлүм бу жака чыгып 6:01-деге жетип келди. Келген учурда турак үйдүн чатыры алууланып күйүп жаткан. Биздин өрт өчүрүүчүлөр келер замат ошол өрттү басаңдатып, жашоочулар жашаган бөлмө жака келишкен. Келип бөлмөнү өчүргөнчө адам жарандарды издеген учурда жарандардын 6 жансыз денеси табылган. Ошол замат биз маалыматты бердик, өрттү өчүрдүк. Азыркы учурда өрт толук өчүрүлдү. Бул турак жайда 34 жаштагы келин 5 баласы менен турчу. Балдары 13, 11, 9, 6 жана 2 жашта болушкан. Жолдошу Корея мамлекетинде иштеп, Кыргызстанга кайтып жатканда каргашалуу окуя жүз берип олтурат. Үй бүлө мүчөлөрү бүгүн атасын тосуп алышканы жолго чыгышмактыгын жакындары айтышты. Kuyov bolam Koreya dedi. U bugun kelish kerak edi. Shularni Toshkentga chaqirgan ekan bularni. Kesalar men o'ynatib ketib boshqa qilaman. Bular ertaman ashaqa ketish kerak edi. Kuyov bolam endi hozir Toshkentga uchib kelish kerak. Yo'q, kechqurun o'sha tutun chiqqanday bo'ldi. Shu yugurib kelib qarashdik, boshqa qildik. Shu kechqurun o'zimiz ishlarimiz bilan bo'lib bilmay qolibdi hech kim. Uy ichidaligini. Dama yaqin bildi, bilmadi dedi, kech payt bo'lib dedi. Kech bir svet o'chib jondi, shundan keyin nima bo'ldi? Bilmay qoldim. Tunjarımda bo'ldi. Biz orqa mahallada edik. O'sha pajarni kelib, o'shandan bildik biz da. Kelib ko'rdik, o'sha ichida odam bor ekanini o'sha yoqqa kelganda bilib o'tamiz. Yo'q, Koreyada. Sadvar 4 kun 5 kun bo'ldi gaplashganimizga, so'ylashganimizga. Manda magazin ochardi. Yaxshi kelinadi. Jomon ish bo'ldi-da. O yerda emne turgan? Qayerda? O yerda. Алдын ала маалымат боюнча кырсык электр жылытуучу аспаптан чыгышы мүмкүн. Учурда экспертиза дайындалып, окуя толук иликтенүүдө. Ал арада президент Садыр Жапаров Ош шаарында жана Чүйдүн Ысык Ата районунда кырсыктан каза болгондордун жакындарына жана туугандарына көңүл айтты. Анда мамлекеттик органдар каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча бардык зарыл чараларды көрөрү белгиленген. Ошону менен бирге президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана тиешелүү министрликтерге өзгөчө кырдаалдардын жана өрттөрдүн алдын алуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды. Кыргызстан элдин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Сиздердин аза кайгыңыздарды тең бөлүшөм. Жараткан силерге сабырдуулук жана бул оор жоготууларды көтөрүүгө күч кубат берсин. Ал эми маркумдардын жаткан жери жайлуу болсун. Мамлекеттик органдар каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча бардык зарыл чараларды көрүшөт. Суук түшүшү менен жеке турак жайларда, ошондой эле өндүрүштүк объектилерде электр энергиясын жана жылытуучу шаймандарды колдонууда өрт жана өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу коркунучун жогорулайт. Калк арасында сактык чаралары боюнча алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин күчөтүү жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу зарыл. Бейле кетсек, жыл башынан Ош шаарынын аймагында жалпы 65 өрт кырсыгы катталган. Алардын ичинен эң көп учурлар турак жай секторуна туура келет. 33 учур электр шаймандарын туура эмес пайдалануунун кесепетинен келип чыккан. Материалдык чыгым 65 миллион сомду түзгөн. Учурдан пайдаланып, жалпы шаарыбыздын жашоочуларына айтарыбыз, ошол өздөрү жашаган, өздөрүнүн менчик болгон турак үйлөрүнүн өрт коопсуздугун алдын алып, мына жакында кыш келет аты, суук, минусовой температура суук болот, ошого бүт ошол мештеринен бери ошол mooрлорун бүт жакшынакай карап, электр жылыткычтарын алдын алып, ушундай иш алып барса, өрттүн алдын алып, өрт болбой жакшынакай жаркырап жашоо болмок.
Маалымат катары айта кетсе, Кыргыз Республикасынын өрт коопсуздугу жөнүндө мыйзамынын 16-беренесине ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жеке турак үйлөрдү алдын ала өрт коопсуздугу боюнча текшерүүгө укуктуу эмес. Демек жарандар өздөрүнө менчик болгон турак үйлөрдөгү коопсуздукка өздөрү жооптуу болот. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош.